Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн 9 класстын геометрия сабагынан тема эки чекиттин аралыгы. Текстиктеги эки чекиттин аралыгын табууну карайлы. Ал үчүн Декарттын координата системасын сызып алсак, О, X, O, Y блокторун белгилеп, жана биринчи черектен B1, B2 чекиттерин алып, координаталарын алып, аларды туташтыруучу туташтырып, чекиттин B чекитин алсак, жана ошондой эле A1 чекити, A1 координатасы менен A2 координатасын туташтырсак, A чекитин алдык. Жана эки чекитти туташтыруучу туташтырсак, A, B кесиндиси пайда болот. Эми А жана Б чекитинин ортосунун аралыгын табууну үйрөнөбүз. Карайбыз, бул жерде Б чекитинен перпендикуляр OX огуна перпендикуляр түз сызык жүргүзөлү, ал эми А чекитинен OY огуна перпендикуляр түз сызык жүргүзөк. Экөөнүн кесилишин С чекит деп белгилейли. Жана бул эки А жана Б чекиттердин арасында аралыкты табыш үчүн тик бурчтуу үч бурчтукту пайдаланабыз. Бул тик бурчтуу үч бурчтук менен Пифагордун теоремасынын негизинде А жана Б чекитинин арасындагы аралыкты табууну үйрөнөбүз. Формула. А жана Б чекитин ала турган болсок, бул жерде Пифагордун теоремасы АБ бул тик бурчтуу үч бурчтуктун гипотенузасы, ал эми Асы жана СБ бул тик бурчтуу үч бурчтуктун катеттери. Катеттердин квадраттарынын суммасы гипотенузанын квадратына барабар деп Пифагордун теоремасы менен чыгарабыз. Анда ордуна кое турган болсок, формулабызды ала турган болсок, экинчи турган чекиттен биринчи турган чекиттин тиешелүү координаталарын кемитип, квадратка көтөрүп суммаласак, жана АБ жагынын квадраты келип чыгат. Андан биз АБ жагын таап алабыз. Мисалы, бул жерден көрсөтүп койсок, X1 чекитибиз кайсы, X2 чекитибиз кайсы? X1 чекитибиз бул А чекитинин координатасы, X2 бул Б чекитинин координатасы. Ал эми экинчи Y1, Y2 бул экинчи турган Б чекитибиздин координатасы, ал эми Y1 биринчи турган А чекитибиздин координатасы. Мисал, экинчи дагы бир формулабыз бар. Эгерде эки чекитибиздин аралыгын табып атканда, биринчи чекитибиз бул координата башталышы, бир чекитибиз координата башталышы болуп калса, кантип табабыз? Анда О, М чекитинин арасындагы аралыкты дагы кантип табууну көрсөтүп койсок. Экинчи формула. Мисалы, О чекити менен М чекитинин арасындагы аралыкты кантип табабыз? Мында дагы Пифагордун теоремасынын негизинде О, М квадрат барабар X квадрат плюс Y квадрат деген формуланын негизинде биз координата башталышынан башталган эки чекитибиздин аралыгын таап алабыз. Мисал, А жана Б кесиндиде чекиттери берилсе, координаталары берип турат. Демек, бул жерде биринчи жана экинчи координаталарыбызды, тиешелүү координаталарыбызды көрсөтүп алса, X1 минус 4, Y2 барабар минус 1. Ал эми экинчи турган чекиттерибиз болсо, Y1 5, Y2 минус 7 болуп турат. Формуланын ордуна кое турган болсок, формулабызды жазып алалы. Ордуна кое турган болсок, А, Б'нын квадраты барабар экинчи турган чекитибиздин координатасына биринчи турган чекитибиздин координатасын, тиешелүү координаталарын кемитип, квадратка көтөрүп, ордуна коюп эсептеп атабыз. Демек, бул жерде мына минус менен мына минус плюс болот дагы, 1 кошуу 4 квадрат кошуу терс сан болуп турат, 7 кемитүү 5
kvadrat. Bunu eseplей турган болсок, birinci kaşağımızdan 5'nin kvadratı, ikinci kaşağımızdan minus 12'nin kvadratı barabar ökönü summalasak бұл жерде 169. Ал эми b чеки бұл жерде a b чекитinin kvadratını таптык. Ал эми a b аралыгын таба турганбыздар, квадратты барабардыктын сол жагына алып өтсөк тамыр болот. Тамырдан 10 жана терс сандар чыгат. Ал эми биз болсо бул жерде 169'дан 13 чыгат. Биз 10 манисин алабыз. Жообубуз a b'нын узундугу 13 метр же 13 сантиметр. 13 бирдик чыгат экен. Үйгө тапшырма китептен номер 2, 3 мисалдарды иштейбиз. Алган билимиңиздер пайдалуу болсун. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.